Саламатсыңар балдар, бүгүн биз силер менен окшоштуктар жөнүндө сөз кылабыз. Окшоштуктар бул жалпы республикалык тестирлөөдө кеңири кездешкен логикалык тапшырмалардын бири. Бул тапшырмалардын максаты эки же андан көп нерсенин же түшүнүктүн ортосундагы байланыштарды таануу жана аларды салыштыруу аркылуу жообун табуу болуп эсептелинет. Окшоштуктарда ортодогу байланышты табуу керек. Берилген эки түшүнүк боло турган болсо, биз ошол сөздөрдүн ортосундагы негизги байланышты таанып, анын кандай негизде түзүлгөнүн түшүнүүбүз керек. Бул байланыштар төмөнкүдөй болушу мүмкүн. Функциялык байланыш. Функциялык байланыш бир нерсенин башка нерсеге кандай ишарасы бар экендиги. Мисалы, сүрөтчү боек сыяктуу, сүрөтчү боек менен иштейт. Бүтүн жана бөлүк окшоштугу бар. Бир нерсенин башка бир нерсенин бөлүгү болушу мүмкүн. Мисалы, автомобиль, анын бөлүгү дөңгөлөк. Ошондой эле синонимдер жана антонимдер байланышы болушу мүмкүн. Окшош нерселердин карама каршысы же болбосо маанилеш сөздөрдү издөө. Андан кийинки себеп жана натыйжа. Бир нерсенин себеби же натыйжасы катары байланыштын түзүлүшү мүмкүн. Мисалы, жамгыр анан суу. Мисалдар менен чечмелеп көрөлү. Мисалы, учак, асман. Анан кеме, суу деген байланышты карап көрөлү. Бул жерде учак асманда учат, ал эми кеме суунун үстүндө сүзөт. Ортодогу байланыш бул транспорт каражаттары жана алардын чөйрөсү. Ал эми окуучу китеп, анан дыйкан күрөк дегенди байланыштырып көрөлү. Окуучу китепти окуйт, ал эми дыйкан күрөк менен иш жасайт, иштейт. Бул жерде адам жана анын куралынын ортосундагы байланыштар көрсөтүлгөн. Кийинки мисалга өтөлү. Музыкант, гитара. А варианты скульптор балта, Б инженер калькулятор, В математик калем, Г дарыгер стетоскоп. Музыкант гитарада ойнойт, ал эми дарыгер стетоскоп аркылуу угат. Эки сөздүн ортосундагы байланыш бул адис жана анын иш куралы. Демек, туура вариант Г. Синонимдик окшоштуктарды карап көрөлү. Бакыт, кубаныч. А варианты кайгы, муң, Б ишенич, шек, В достук, душмандык, Г курмандык, пайда. Бакыт жана кубаныч маанилеш синоним сөздөр, экөө тең оң эмоцияларды билдирет. Ошондой эле кайгы жана муң дагы бул сезимдер, булар дагы маанилеш сөздөр, терс эмоцияны билдирет. Демек, туура жообу А. Антонимдик байланышка токтололу. Эталондук жуп күчтүү, алсыз. А варианты чоң, кичине. Булар антоним сөздөр. Кыска, тар. Булар антоним боло албайт. В варианты акылдуу, акылсыз. Булар уңгулаш антонимдер. Уңгулаш антонимдер негизинен окшоштуктарда берилбейт. Г варианты жеңил, салмак. Демек, бул жерде эң туура так варианты бул күчтүү жана алсызга карама каршы маанилеш сөз чоң жана кичине деген антонимдик жупту туура вариант деп алсак болот. Ошондой эле антонимдик байланыштын дагы бир түрүн айта кетейин. Эталондук жуп күчтүү, алсыз. Бардык варианттарда күчтүү деген сөз бар. Ошол жердеги карама каршы сөз табууга аракет кылалы. Мисалы, Ада күчтүү, билимдүү, күчтүү, тажрыйбалуу, күчтүү, чоң, күчтүү, кубатсыз деп атат. Бул жерде 3 вариант туура келбейт экен дагы. Эң негизгиси күчтүү жана алсыз сөздөрүнө карама каршы мааниге ээ болгон антонимдик жуп бул күчтүү, анан кубатсыз деген туура келет. Демек, туура жообу Г варианты. Себепке натыйжа окшоштуктарын карап көрөлү. От, түтүн. Оттун натыйжасы түтүн болот. А варианты жамгыр, күн, Б шамал, жарык, В муздоо, муз, тамак, ашкана. Демек, бул жерде муздоонун натыйжасында муз пайда болот. Туура варианты В. Кийинки окшоштугубуз бул бүтүндөн бөлүк. Мисалы, кеме анын бөлүгү палуба болсо, театрдын бөлүгү эмне болушу мүмкүн? А сахна, Б орундуктар, В жарык, Г дубалы. Демек, кеме бүтүн нерсе, ал эми палуба анын бир бөлүгү дедик. Ал эми театр бүтүн объект, ал эми анын бөлүгү сахна. Туура жообу А. Бүгүнкү сабагыбыз силерге пайдалуу маалыматтарды берди деп ишенемин. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.